Бишкектин Чыңгыз Айтматов Кең көчөсүндөгү түнкү клубка канатташ жайгашкан конок үйдөн өрт чыкты. Эс алуу жайындагы тилсиз жоо тууралуу маалымат өрт өчүрүүчүлөргө саат 21:27 түшкөн. Жалынды өчүрүү үчүн 5 бригада чакыртылып, өрттү 22:57 чектөөгө алышкан. Чатырларын тилсиз жоо жалмап кеткен эс алуу борборуна жетип барганыбызда өрт өчүргүчтөр дээрлик жумуштарын аяктап жалынды чектөөгө алып коюшкан экен. Көрүүчүлөргө өрт чыккан аянтты жеткиликтүү толук баяндап берүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү менен биргеликте чатырдын үстүнө чыгууга бел байладык. Боевой участогым. Азыр мен бияктан чыгам азыр. Шока чыгы. Ойла, братан. Силердин фонарик дерзкий да, бирок. Негизги күйгөн жактары мен. Ток жок да азыр, биякта. Ойла, братан. Нормально. Монун акылын басып туруп, монун үстүнө чыксаңар. Негизи өрт кайсы жагынан чыккан? Өрт мына могу бурчтан пайда болгон да. Ушул бурчтан. Түр бар ошол жака барса болот да. Жалпы аянты канча метр экен бул? Чарчы метр. Бул жолду. Бул жолу мен 1000ге жакын болуп калды. Баарын кошкон да. Бул жактарда да өрт болгон да. Карадык, тешипчи. Кеткен жокпу, өрт маяктан келатыптыр, берден чинтет ушактан тосуп алып калдык да. Биздин негизи боевой аркы ичи болчу. Ичи? Могу ичи болчу. Анан бияка келип баягы алып калдык. Өзүбүздүн боевой участокто өчүрүп бүттүк. Могу негизги өрт чыккан жерге бара алчан да. Сыйгалак болуп калды. Суу болуп калды. Чатырдын үстү. Негизги өрттүн очогу ушул жактан болгон иши. Ийип турбайбы? Ушактан баштаганда ары көздөй тараган, анан бери көздөй тарайын деген да. Ошо чинтет берки таратпай алып калган. Аркы түнкү клубка өткөрбөй калыпсыңар да ошондо. Өткөрбөй калдык, анан тосуп калдык. Өрттү. Ошондо потолок менен чатырдын ортосунан чыгып келди. Кровля менен өтүп кеткен да бунун баардыгы. Жыгачтан да? Жыгачтан да асты. Темир кровля по деревянной обрешетке. Жыгачын баардыгы. Ошол бар, ошолор. Өтүп кете бергенде батыл эле бул. Ушул эле бизге. Биз ошондо монун ичин өчүрүп туруп бери тешип чыктык да. Ичинен өтүп туруп, Жок, монун ичи күйүп атпады эле. Ошолорду өчүрүп туруп, анан бери тешип чыгып, анан бияка жардам берип, өрттү мээрден тосуп калып, анан кайра кирип кеттик да өзүбүздүн боевой участокко. Азыр мыякка чыкса баары көрүнөт. Могуларда бүгүн могу иш болду да, кара болуп. Жана тетигинин уштары да келип маяктан чыгып аткан да. Ошон үчүн эки жерден тешип карап, кете анан тосуп калдык. Биягынан карадык да. Бир кайтып күйгөн жок эле. Жөн эле иш. Күйгөн эмес бул жагы. Күйгөн эмес, ыштан өткөн. Биягынан да ачып карап. О жерде ачып карап. Таза. Басса алып экен үстүнөн.
Бирок силер кийип жүргөн бут кийимчи шыйпырга ыңгайсыз эмеспи мына крышага тайгаланып? Жок, главное, сүрбейт да бизди. Таманы катуу болупчу тайгалак. Таманы жумшак болсо ысыктан бат эле эркелет. Ошон үчүн э? Тетек бурушка баралы, ошоктон көрүнөт окшойт. Панорама экен да. Анда эми күйгөн бүтүп көрүнүп турат. Кичине бир мындай эле жоктон эле кетет да кайра. Жыгачың турганмы? Чачына баш көктө бүтүп. Ne beka? Да калтырбай. 15 çıkar. Окей. Bir 5 litre gerek. Ya. Азыраак бир чакадай суу болсо болот. Bir çakada su olsa. Gelecek artık. Onlar bir şey dedim ya. Bakın. Ой, жетти. Суу калган. Караңгы кылып турушка окшойт кайра, э? Чоң көрүнүш үчүнчү. Главное, маякта вистик. Ну, боевой участок. Маякта вистик албаса. Үрүтүп. Кабель каналдар болуш керек да. Жок, бул күйбөдү балкалар карайган бар тең. Ошон үчүн эркет далды проводдор. Могу жактан өткөн экен түз эле жалын. Биз киргенде маяк күйүп аткан. буштан. Биякты өчүрүп турган биз маякты эч ары көздөй чыгып кеттик да. Ушул жака чейин өткөн экен. Өйдө жак менен өткөн экен, э, өрт. Жыгач менен кете берет да. Эмнедеки? Жуштан кетти. Конок үйдүн чатырынан чыккан өрт өчүрүлгүчөктү ошол жайдын кызматкерлери анча-мынча керектүү буюмдарын сыртка ташып чыгууга үлгүрүшкөн. Бирок жеңил конструкция менен курулган уктоочу бөлмөлөрдүн шыптары күйүп түшүп, сыртка чыгарууга үлгүрбөй калышкан керебеттер жана башка буюмдар жарым-жартылай күйүп, жараксыз абалга келген. Белгилей кетсек, өрт 5 саатка жакын аралыктарда өчүрүлгөн. Кырсыктын эмнеден чыккандыгы азырынча белгисиз. Аты жөнүңүздү өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Александр. Эмне үчүн кармак? Незаконно, да?
Эмне үчүн алып келди сизди бул жака? Ошону айтпайсызбы анда? Тут правоохранительный органдар билет. Алло. Үйүңүздөн алып келдиби? Блин, уже отвез уже, Азиз. Бишкектин Октябрь райондук милициясы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катарында Ички иштер министрлигинин каттоосунда турган жаранды Баңгиз аты менен колго түшүрдү. Кылмышка шектүү жаран Ысык Көл облусунун 42 жаштагы тургуну болот. Ал өзүнө таандык Honda Inspire үлгүсүндөгү унаасында 3 килограмм 690 грамм Баңгизатын белгисиз тарапка алып бараткан маалда криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Бишкек шаарынын кичи район биринде Ысык Көл облусунун 1976 жылы туулган жараны Каймана аттуу Рус аттуу жигит кармалган. Ал жарандын кармалган жарандын жанынан 3 килограмм 690 грамм Баңгизаты табылган. Тергөө учурунда ал жаран Камчы Көлбаевдин уюшулган тобунун именно ошол Баңгизаттар менен алектенген тобунун мүчөсү экендиги аныкталды. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп башталды. Мобилдик батальонунун кызматкерлерине Чүй Курман Жандатка көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде иштеп жатышкан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлеринен чакыруу келип түшөт. Инспекторлор айдоочуларды токтотуп, аларды текшерип жаткан маалда унаада жүргүнчү болуп бараткан Оморов Эрлан Жыргалбекович аттуу адам өзүн аскер прокуратурасынын кызматкери болуп иштейм деп тааныштырып, кызматтык күбөлүгүн көрсөтөт. Жол сакчылары күбөлүктүн жазууларынын өңү өчүп, жараксыз болуп калганын байкап, 102-ге маалымат беришкен. Массажик инспектору да себе туда идет в Бұл камераға тартып қойып тұршы. Ким бери карап коесузбу? Эмне карамаган мен? Көлүк сиздикиби бул? Сиздин өзүңүздүкү? Ошол болгон. Азыр Свердловский роодуга? Действительно эле. Мен сууга түшүп калганбы көлүгүңүз? Жанында. Все болды, демек айдай баштады. Свердловский роодуга? Кака, булар кетип атат уже. Роодуга все болду. Постирал. По форме люди сидят, спрашивают, я отвечаю нормально, что? Мен журналистмин, журналист катары сурап атам. Снимай там, где интересно, здесь нормально все. Айдоочуну жазадан куткарам деп жазуулары өчкөн кызматтык күбөлүгүн көтөрө чуркаган Эрлан Оморовдун прокуратурада иштер иштебесин текшерүү үчүн милиция бөлүмүнө алып кетишти. Привет, вообще просто. Автоназм, Где моя сумка? Документ вон там. Не происходит? Ой, сіз шықпадың. Ол камера бүт тартып отыр. Алдынан Камеру уберите. Могу темир сүзгөн бе? Ындырғыта сүзіп кетті де. Мен камераны бәрі зафиксировалым. Ол ертең бар шығыпты. Ключи дайте, потом... Я вот пыталась ключи зажать, пускай камеру уберу. Портал шығырмайсың, порталмен алып кетеді. Gaz beret boş ключін?
711-728. Личный оклад болуп. Өзүңүздөр кадрдан көрүп тургандай, инспекторлорду жада калса тартып жаткан камераны көзгө илбей, быштак жеп жүргөн кыз мас абалында руль башкарып келип токтотууга тыюу салынган аймакка кирип, темир мамыны сүзүп токтогон. Жакын аймакта иш жүргүзүп жаткан инспекторлор басып келип, документтерин сураганда, рульдан түшө качып, жол тандабасты меники эмес деп чыр салып баштайт. Айдоочу кыздын оозунан спирт ичимдигинин жыты буркурап жыттанып, наркологиялык борборго баргысы келбей, жол сакчыларына өзүнүн терс мүнөздөрүн көрсөтө бергендиктен бизди чакыртышкан. Девушка, в машине сядьте, в такси сядьте. Отсюда курсунчу. Если как жатыр, Мен надо кетейби, если бербесең. Мен не кылайын? Мен же чыгайынбы? Чыгып лучше берип туруп, все спокойно кетебиз болду. Бол, келе албайсың. Пожалуйста, чё нет? Азыр барып туруп, еще хуже тиги буквально неметелик. Мне тоже ничего нет. Просто Мен да кетем. Труба спать хочу, замерзла. Кантип кетесиң, жан. Замерзла. Не тупи просто, дай просто и все. Да чё? Замерзла. Замерзла, нереально замерзла. Давай, Бля, дай пусть камеру уберем, оформим. что И за всё. бред. Камеру уберем. Чыгат. Все, едет пока. Ай, чё вы сейчас, лишний раз Давай, оформлять этип туруп эле болдучу, кетти. Мас абалында руль башкарган кыздын жанында чогуу келген курбу кызы да кежирленген Аяна аттуу айдоочуга кеп кеңешин айтып, инспекторлор талап кылган документтер менен унаанын ачкычын берүүсүн жакшы эле эскертип жатты. Бирок негедир ал курбусунда укпай салондон өзүнө керектүү буюмдарын жыйнап, телефон аркылуу такси чакыртып, качып кетүүгө аракеттенип баштайт. Ал колуна быштагын кармап алып, бирде айдоочунун отургучунда, бирде жүргүнчү отурчу орундукка отура калып, өзүнүн диетада экендигин айтып жүрө берди. Можно свои вещи забрать, да? Алло. Блин, почему сразу я всегда крайняя? Что за бред? Камеру берите от меня. Вот реально, Баки, я просто тупо запираю свою камеру. Вот. Ой, камеру, говорю, зарядку. девушка. Да. Да, я вот вызывала. Сейчас, подождите, у меня здесь кое-какой этот случай. Доброй ночи. Девушка, Доброй ночи. такси 37 заказывали. Да, я заказывала. Джан, пожалуйста, келип тур. Качан гана унааны алып кетүүгө чакыртылган эвакуатор жетип келип, Лексусту ордунан жылдырып баштаганда кыз унаасынан түшөт. Инспекторлор кызды наркологиялык борборго алып барабыз дешсе, ал такси менен үйгө кетмекчимин деп көгөрө бергендиктен, жол сакчылары аны мажбурлап унаага салып, мастыкты аныктоочу жайды көздөй багыт алышты. Süzüp ketmedi var. Sındıra süzüp Süzüp келип эле токтоду да? Oğlum bunu kaçıp kelip süzüp toktop kaldı. Ya bunu vurup koysana ne yapayım? Я такси вызвала, я поеду домой. Я не поняла, вы меня насильно садите. Девушка. Вы меня насильно... Вот вы меня что насильно садите, я не понимаю. Вы меня чё насильно садите? Бля, нужно было это все на камеру снять, Диан. Что ты хочешь? Я не поняла. Я тебя вот реально сейчас тупо не понимаю. Ключи не у меня, Зай. Лена, выходи. Алло. Диан просто тупо ключи принесет. Сейчас вот меня снимают, реально позор, да? Сумку возьмите. Сумку возьмите.
Арма жерди жагынан. За рулем была не я. Я вообще была, блядь, не за рулем, да? Алло. Меня не трогайте, вы что меня бьете, да? Вы что меня толкаете, бьете? Алло. Можно машину? Донецкая, советская. Да. По Донецкой, как это называется? Ну, короче, советская Донецкая. До скольки держать будете? Ичкериге кирери менен эле наркологторго өзүн айдоочу эмес экендигин эскертип, сунулган түтүкчөнү үйлөп берүүдөн баш тартты. Девушка, я ничего не буду делать. Я вообще была, блядь, не за рулем, да? За рулем она у меня спрашивает. Гельсен как-то запарила, мои данные записываются. А что, у меня на хранителе нормально, да? Ну все, это давай. Все, я свободна? Далее болсо тааныштарына чалып, алардан жардам күтүп жаткан кыз жагдайын түшүндүрүп берип жатты. Бирок телефондун аркы жагында сүйлөшүп жаткан адам жардам бере албасын айттыбы же кызды уккусу келбеди, Айтор мас кыздын шагын сындырганы байкалды. Здесь постою. Марьяна, подождите. Вот вы просто, вот знаете, вы кто, да? Да, по вам видно, вы кто. Вы особенно. Ушул учурларда камера өчүп турган убакыттан пайдаланган кыз инспекторлордун бирөөсүнө чапкенедей жармашып, албуттанып, аны башка көзгө чапкылап ургулап кирди. Жол сакчысынан ажыратылган кыз камераны көздөй жулкунуп келатып, колундагы чөнтөк телефонун кокусунан түшүрүп, кийин анысына тартип сакчыларын күнөөлөп баштады. Вызывайте милицию. Что за никуда не уйду, не я за рулем была, не моя машина. Маша, пойдемте. Я вам документы давала, не моя машина. Нет, я не уйду. Дайте мне вызвать, пожалуйста, милицию. Есть у вас телефон. Мне телефон сломали. Никуда не уеду. Вообще я с вами не уеду. Ошентип аягында Аяна аттуу айдоочу жол кыймылынын эрежесин бузгандыгы үчүн аяосуз жазага тартылып, ага карата административдик протокол түзүлүп, унаасы айыптөлөп токтотуучу жайына жеткирилген. Иштеп аткан жакка жетпей, банктын тушундагы парковкада решеткасы бар экен. Ошол решетканы сүзүп токтогон. Биздин жаныбызга жетпей. Ошол учурда биз басып бардык. Басып барсак, алдында эки кыз отуруптур. Ал рулда отурган Абалбекова Аяна спирт ичимдигин ичкенге шектелди. Ошол кезде документин сурасак, документтерин бербей, күлүүчүн жашырып салды бизден. Анан 1-9 жерден ызычуу салып, күлүүчүн бербегендиктен эвакуатор чакырдык. Эвакуатор чакырып, автоунаасын штрафстоянкага алып келдик. Өзүм болсо наркологический центрге алып бардык. Спирт ичимдигин шектүү болгон үчүн. Ал жерден спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, анан протокол түздүк. Протокол түзүп, машинесин штрафстоянкага койдук. Өзүм болсо протокол түзүп, 238 статья менен административдик протокол түзүп берип кетирдим.